Айына 3000 төлөйм. Мына кичинекей квартира 5 жылдан бери ушул жерде жашайм. Могу жерде чай ичем. Бул жерге болсо кийимдеримди жинайм. Мына ушул жерде жашайм. Моуларда болсо кошуналар эмелер беришкен, ушулар кийим эмелер төшөктөрүмдү беришкен. Менде эчтеке жок болчу. Мына идиш аяктарды деле ошол кошуналар беришкен. Комого барып ошо кийимим жок болуп, анан ошол эмелерге жана уколдорума эмелериме жок болуп калып, анан алдым да. Анан ошону алып, анан ошо ооруп калдым өзүмчү, 2 ай болуп калды. 2 ай болуп, анан ооруп калган ошо төлөнбөй калды. Ошонун ичинде үйгө чейин келишти, келип коркутту, сотко беребиз, бу деп коркутушту. Анан эмне кылам деп ойлондум, көпкө чейин ойлонуп, анан кечинде чыктым, бычакты көтөрүп алып чыктым, ушундан көрө өлөйүнчү